Албетте, буга чейин негизинен такси кызматынан пайдаланып келишкен нарыктар үчүн мына ушундай 4 тарап төп автобустардын келиши чоң олжо. Бирок маселе тилекке каршы ушул менен да чечилип кеткен жок. Эмки кезектеги нерсе мына ушул унааларды күйүүчү майлар менен камсыздоо көйгөйү турат. 81 сом. Жаңы автобустардын бирин башкаруу вазифасы жүктөлгөн Асылбек Исенаконов жол акылардын эсебинен күнүнө 50 литрден кем эмес дизель майын куят. Жалпысынан 4000 сомго алынган анысы узуну 30 чакырымга барабар аралыкта 4-5 каттам жасоого өпчап жетет. Мунун кесепетинен эртең мененки саат 7ден кечки 20:00 чейин деп графикте белгиленген мөөнөтүн 2-3 саатка кыскартууга аргасыз. Ишти аксаткан кемтик ушу менен эле бүтүп калса жакшы болот. Анан могу остановкаларга токтоп атабыз. Ак коргон жактарда элдер өзлөрү биз да билбей атабыз. Кайсы остановка экен, кайсы жер экен билбей атат. Ошонго белги коюп берсе, разметкасын чийип жолбосо жанагы знактарын коюп берсе жакшы болот эле. Анан центр жактарга дагы остановкасын койгон, бүт эле жеңил машиналардын баары чилип туруп алган, кайра эле жолго токтоп атабыз. Анткени 50 миңге жакын калкы бар Чакан калаада бир кездегидей автобустук маршруттардын жандана башташы жергиликтүүлөрдүн күндөлүк жашоо тирликтерин кыйла эле жеңилдетүүчүдөн. Салондорунда бардык шарттары бар. Жылуу десең жылуу, орундуктары жумшак, ичи кенен. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жүргүнчүлөрдүн түшүп чыгууларда камкордук иретинде атайын кошумча жабдуулар орнотулган. Мына ушундай артыктарга ээ коомдук унааларга улуусу да, кичүүсү да кубанычта. Жакшы сонун болду. Балдарга да, окуучуларга да аябай жеңилдик болду. Жол киреси да арзан. Таксиге кичине кымбатыраак болчу, май кымбаттыгына байланыштуу. Азыр болсо жакшы. Ошо Чкаловдон бери интернетке келгичекти көп акча алышат. Кээде 100 сом алышат. Таксиде? Ошо. Азыр болсо автобус көбөйүп, школдон чыккандан кийин сразу автобуска түшүп, ошо автобустун ичи жылуу болуп калды. Негизи тээ баштан эле Нарын шаарында элди коомдук транспорт менен камсыздоо олуттуу маселелерден. Чындыгында аларды оң жагына чечүү жаатында алгач троллейбустардын, кийинчерээк электробустардын линиялары ачылган. Бирок баары бир кышкысын кыйын кырдаал жаралып, көпчүлүк такси жалданганга өтүшкөн. Ал эми мындай аргасыздык эң ирде чөнтөккө күч келтиргендиктен айрымдары жөө жалаңдап да калышкан. Ушундан уламбы ар бири 8.790.000 сомго сатылып алынган 11 автобусту 3 каттам боюнча жүргүзүү болжолдонууда. Мурунку баягы электробустар бар. 2 электробус Орозбака, 2 электробус бул Шералиева көчөсүнө жүрөт. Жана бул жаңы келген автобустун баары эле Ленина көчөсү менен элге калка кызматын көрсөтөт. Аэропортко чейин каттам болуп калышы мүмкүнбү? Аэропортко чейин Кудайым буйруса, каждый бир 4-күн сайын поток бар боло турган болсо анда жиберебиз обязательно. Бирок тилек жакшы болгону менен дизель майына жана айдоочулардын эмгек акыларына кең кесири жетерлик каражатты дароо таба салуу оңой эместигин жашырып кереги жоктур. Бизге мурда субсидия бөлүнчү. Эми дагы Кудайым буйруса мына жакында субсидия бөлүнөт деп атат. Айлыктарды мэрия тарабынан беришет. Сөздүн ачыгын айтканда, жогорудагы көйгөйлөрдүн дароо чечиле коеруна анча деле ишенич жок. Демек, каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы 10 сомдук жол акынын 2-2,5 эсеге чейин көтөрүлөрү бышык. Ушуга баш катышкан кала жетекчилиги да, нарындыктар да элдик кылсаң сүрө кыл дешип, дагы эле мамлекет жетекчилигине үмүт артышууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.